Talipler negizинен Пуштун элинен турат. Алар Пакистандан, Афганистандан коңшу өрөндөрүнө турат. Афганистанда түндүк жагына караганда чыгыш, батыш, түштүк жагына көбүрөөк жашайт булар. Булардын тарыхын карап көрсөң, өзүнчө булар бир мамлекет түзгөн аракет кылышканды, бирок 19-кылымдын аягында аларды басып алган Британия империясы буларды бөлүп салган. Bir bölügü India'ya koşulgan, bir bölügü Pakistan'a koşulgan. Özgöçe 1940 жылдың аяқтарында Индия менен Пакистан бөлүнгөндө пуштунарды бөлүп салган. Ошон үчүн булардын улутчулдары көп. Ошон мурдагы Пуштунстанды түзөбүз деген ойлору бар буларда. Ошон негизинен пуштундар турат. Бирок башка улуттар да бар анын ичинде. Анан 99-жылы Кыргызстанга кол салганда Талибан эмес. Талибан ошо Афганистан территориясында Талибан колдоп аткан Ислам өзбек аракети мачахеттери. Ислам өзбек аракети мачахеттери ага чейин бирлешкен Тажик оппозициянын курамында Тажикстан өкмөтү менен күрөшүп аткан. Анан Тажикстандан жана тынчтык орноп аякта анын ичинде Кыргызстанда Бишкекте да өз ара сүйлөшүүлөр болду. Эки тарап Тажикстан өкмөтү менен Тажикстан оппозициясы. Ошолор анан кийин интеграция кылып туруп Тажик оппозициясы анын ичинде тала командирлер өкмөтүнө кошулуп атканда, ошондо булар жумушсуз калгандан кийин булар Афганистанга өтүп кеткен. Ошо Афганистандан кийин Тажикстан аркылуу Кыргызстанга кол салган булар. Эми сүйлөшүп жүрүп атканда Талибандардын элчилиги эки өлкөдө экен, анда Сауд Арабия менен Араб Эмираты экен. Ошол Сауд Арабияда эмес, мен Дубайга учуп бардым эле биякта. Анда Кыргызстандын негизги кол башчысы Аскар Акаев президент ошондой мага ыйгарым укуктарды берген эле, бирок бул жашыруу миссия эле. Ошондуктан Дубайда биздин генералдык консул Акылбек Муратбеков тосуп алган. 3 күн бизди кабыл албай койду Талибандын элчиси. Акыры 4-күнү күнү кабыл алды. Ошондо барганда бизде алар жок деди. Эч кандай бизде террористтер жок деп. Анан кийин ошо дин негизинде сүйлөшкөндө, чоң намаз окуганда жүрөгү жылып, анан акырында айтты: "Бизде бар, бирок эч кимге айтпаңыз" деп, анан жашырын турда Афганистанга кирип 12 күн Кабулда сүйлөшүүлөр жүргүзгөнмүн. Анын ичинде Талибандардын 4 министри менен сүйлөшкөнмүн. Эң башчысы алардын Талибандардын эң башчысы Амири Мулла Абдулла менен сүйлөшө албадым, анткени ошол мезгилде ага кол салышкан экен, оор жарадар болуп жаткан экен. Бирок калган бүт мындай жетекчилер менен сүйлөшүп, акыры Ислам өзбек аракетине алар мажбурлап таасир кылып, акыры Кыргызстандан алып чыгып кетишкен. Кийинки сүйлөшүүлөр Тажикстанда болду. Ал уже аякта Жумабай Намангани, ушу Ислам өзбек аракетинин аскеринин кол башчысы, ошо менен сүйлөшүү жүргүзүлүп, 3 этапка бөлүп, бүт алар колго алган кыргыз жоокерлер, генерал Шамкеев баш болуп, биздин подполковниктер, ага лейтенанттар, старшина сержанттардын баарын алып чыктык. Анан 4 жапон жаранны котормочу менен кошо. Ошентип булар өздөрү жок десе да, Афганистан территориясында Ислам өзбек аракетинин мачахеттери бар эле. Бул жерде азыр Артур Инем айтып кетти, бул жерде Турлай айтып кетти. Алар да Талибан курамында баралар. Коопсуздугу кандай болот биздин чөлкөмдө, канчалык? Эми 94-жылы булар бийликке келген болсо, булар өздөрүнө мурдагы Советский Союздун аскери менен күрөшкөн мачахетти кошкон булар. Ошонон бери мына 27 жыл өтүптүр. 27 жылдын ичинде коңшу өлкөлөргө бир да кол салган жок булар. Азырда ошону булар Москвага келип жарыя кылышты, билдирүү жасашты. Катардагы Талибандын тобу. Ага чейин булар Америка Кошмо Штаттары менен сүйлөшүү жүргүзгөн, кийин Россиялык Федерациясы менен сүйлөштү. Эми булар дүйнө боюнча жарыя кылып атат. Бир да коңшу өлкөгө кол салбайбыз, бир да террористтик уюмга өзүнүн территориябызды бербейбиз дешип атат булар. Ошондуктан бул жерде мен ойлойм, биринчи булар өзүнүн негизги максатына жетти. Афганистанда өзүндө бийликке келишти булар. Азыр ички маселелерди толтура. 99-жылы мен барып алам сүйлөшкөндө да мен өзүм башка жакта кызмат кылгам, но кийин ушу 99 жыл барганда аэропорттон баштап ушу Кабулдун ичинде көп советтик техниканы көргөнмүн. Самолеттер аэропортто, советский самолеттер, танкалар көчөлөрдө. Аны алып койбойсуңар десем, колубуз тийбей атат согуштан деп айтышкан эле. Мен ойлойм, азыр булардын негизги максаты ушу Афганистанда ушу бийликти бекемдөө. Жана кечеде мен алардын немелерин уктум.
жогорку кеңешинин жогорку кеңеште алар депутаттар эмес өздөрүнүн жогорку кеңешине айтат экен кеңеше турган жерине алар башка күчтөрдү чакырып атат анча аялдар да чакырып атат ушу өкмөткө киргиле деп туруп эми убакыт көрсөтөт булардын эл аралык убадалары бар аны ушу башка өлкөлөр карап турат эгерде убадаларында турса анда өлкөлөр аны тааныганы даяр башка өлкөлөрдө тааныган ошол талиптер кечээ өздөрүнүн акыркы чечимдерин чыгара баштады ошол телеканалдарда аялдардын иштөөсү боюнча жана башка эми сиз ошол талиптерди тааныган адам катары айтсаңыз бийликти кандай жүргүзүп кетишет алдыда бул жерде аларды элдин колдоосуна ээ болду жана Артур Инимде мен кичине кошумча айтып коеюн эми үчүн бат эле Афганистанды ээлеп алышты булар мурдагы бийлик эми 20 жылдан бери Америка колдогон бийлик элме иштеген жок керек болсо кабылда айланасында булар башкарып жүрдү алыс жерге бара алышпады булар эми коюп коюшуп атты кызматкерлерине но талиптер күтүп атты талиптер дайданып атты акыры мындай качканда президент баш болуп аскерлер качышты баштаганда талиптер оңой эле Афганистанды ээлеп алышты ошондуктан бул жерде алар эл менен иштеп азыр элди кызматташып тартышып атат өздөрү ошол эле мезгилде алар эми биз жапайы эмеспиз маданиятылын көрсөтүп атат ушу жапайы эмеспиз деп туруп бизде даже мына Facebook, Instagramда мен окуп атам комментарийлерде бул кыргыз революционерлерге да үлгү көрсөтүш деп бизге бир эки болсо эле мародер кылып атпайбы бизгилер ак үйдү көк үйдү тоноп башка жер жерде имараттарды ээлеп мына дейт үйрөнгүлө деп туруп биздин блогерлер да жазып атпайбы аны но негизинен бул жерде азыр мен ойлоп атам негизги максаты булардыкы азыр ушу дүйнө тааныса экен деп булар ошол максатта азыр булар рахмат Артур мырза ошол талип